Координациялык кеңешме сот, көзөмөл жана укук коргоо органдарынын коррупцияга каршы жасап жаткан иштери тууралуу баяндама менен башталды. 5 кылмыш иш ички иштер органдарынын кызматкерлерине карата, 1 кылмыш иш мамлекеттик экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү органдарынын жооптуу кызматкерлерине карата, 1 кылмыш иш жаза аткаруу органдарынын кызматкерине карата, 4 кылмыш иш капиталдык курулуш башкармалыгынын кызмат адамдарына карата. Өткөн 2017 жыл ичинде текшерүүлөрдүн натыйжасында жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарында пара талап кылуу, мамлекеттин балансындагы жерлерди мыйзамсыз сатуу же ижарага берүү багытындагы мыйзам бузуулар көп экендиги айтылды. Ошондой эле жемкорлук боюнча кылмыш иши көп катталган мекемелердин тизмеси ачыкталды. Алар мамлекеттик каттоо кызматы, архитектура, медицина, отун энергетика жана жогорку окуу жайлар. Мыйзам бузулуу фактылары негизинен мыйзамсыз түрдө мамлекеттик актыларды жасоо, айыл өкмөттөрдүн тийиштүү чечимдерсиз жеке менчик тууралуу мамлекеттик актыларды берүү, күчүн жоготкон токтомдордун негизинде мамлекеттик актыларын жасоо фактылары орун алды. Бир эле токтом менен 4-5 жерге жер берип берилген фактылар. Андан соң райондук акимдер сөз алып, укук коргоо жана текшерүүчү кызматтар тарабынан текшерүүлөр көп болуп, ишкана мекемелердин ишине тоскоолдук жаралып жаткандыгы айтылды. Алсак, укук коргоо, фискалдык жана башка текшерүүчү органдары тарабынан жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында жана райондук мекемелерде 2016 жылы 3518 текшерүү жүргүзүлсө, 2017 жылы 4322 текшерүү жүргүзүлгөн. Демек 22,9%га текшерүүлөр өскөн. Коомдон жашырбай ачык айкындуулуктун шартында иштесек кичине эффект бергиде. Биз эми мына иш-чаралар боюнча тегеле көп тегерекстер өткөзүпбүз. Жолугушуулар өткөзүптүр. Мекемелерге барып биздин прокуратура органдары, айрыкча улуттук коопсуздук комитеттеринин өкүлдөрү барып биз карап чыксак, көп мекемелер бар. Биздин жергиликтүү районда кесиптүү макалдар жарыялап тур. Бирок ошентсе дагы тилекке каршы өтө мындай жакшы болуп кетти, биз айта албайбыз. Жыйындын максаты президенттин коррупциялык кылмыштуулукка каршы күрөшүү демилгесин колдоо, мыйзам бузуулардын алдын алуу, укук коргоо, сот, текшерүүчү кызматтар арасында ачык айкындуулукту ишке ашырып, элдин ишенимине ээ болуу болгон. Бүгүнкү күндө ошо айыл өкмөт тарабынан, же райондук жетекчилер тарабынан ушу нааразычылык болуп атат. Бул биринин үстүнө бири текшерүү болупчу. Себеби булардан биз азыр укук коргоо органдарынан сурасак, арыз негизинде деп атат да. Арыз түшүп атат, ошонун негизинде кайра текшерүүлөр көбөйүп кетип атат. Эми бул текшерүүдөн биз эч качан коркпошубуз керек. Эгер өзүбүз мыйзам бузбасак, элге бир жаман ишти кылбасак, текшерүү барса, бардыгын көрсөтүп беришибиз керек. Мен дагы ошону акимдерге айтып атам, бардык айыл өкмөттөргө жерлерде түшүндүрүү иштерин жүргүзгүлө. Эң негизгиси өзүбүз мыйзам бузбаганга аракет кылышыбыз керек. Анан орган мыйзам бузулбаган жерге булар эч качан барбайт да. Анан мыйзам бузулган жерге биринин аркасынан бири барып, алар жазасын көрсөтүп атат. Эскерте кетсек, укук коргоо, фискалдык жана башка текшерүүчү органдар тарабынан пландуу текшерүү жылына 1 ирет жүргүзүлөт, бирок келип түшкөн арыздардын негизинде бир канча ирет кайталанышы ыктымал. Өлкө башчысы коопсуздук кеңешинин отурумунда белгилегендей, ишкана мекеме ачык айкын иштесе, текшерүүнүн кооптуулугу жок. Жылдыз Капарова, Самат Сайдамат уулу, жаңылыктар.